Амансыздарбы, Нур Пресстин жаңылыктар түрмөгү эфирди мен Айназ Кадыров алып барам. Соттолбогон соттор, мына ушул тема менен берүүбүздү баштайбыз. Туубаса кулагы укпаган. Сүйлөбөгөн Азамат Казакбаевди 1-май райондук сотунун судьясы Убайдилла Сатимкулов 1,5 жылдан бери одоно мыйзам бузуу менен ишти чубактын кунундай чубап келе жатат. Бул убакыттын аралыгында Азамат Казакбаевга карата биринчи инстанциянын дагы чечими чыга элек. Мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайда 1 жылдан ашык отурууга болбойт деп кодексте жазылып турса дагы 1,5 жылдан бери күнөөсү далилденбеген Казакбаев УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта. Бирок буга судья башында оорута элек. Мунусу аздык кылгансып, сотто бир дагы далил келтирбесе да, бир адамдын көрсөтмөсү менен соттогонго даяр турат деп Казакбаевдин жактоочусу жана жакындары коңгуроо кагууда. Бирок көрсөтмө берген адам соттук отурум учурунда көрсөтмөсүнөн баш тарткан. Мына ушул чубактын кунундай чубалган сотто мамлекеттик айыптоочу 4 жолу алмашты. Алар дагы майыптуулугу бар адамдын укугун коргомок түгүл, соттотконго даяр тургандай деп жактоочу кошумчалады. Чыркырап чындык издеген Казакбаевдин туугандары бардык тарапка кайрылган. Ал натыйжасыз болгондуктан 1-май райондук сотунун аймагына боз үй тигип, ачкачылык акциясына чыгууга камынып жатышканын Нур Пресс маалымат борборуна билдиришти. Эскерте кетсек, Азамат Казакбаевди УКМКнын тергөө кызматы Сурда котормочусу сурап, анын негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен туубаса майып мыйзамсыз камалган. УКМКнын тергөөчүсү Дудук адамды Сурда котормочусуз кантип сурак алды, аны кантип түшүндү? Икаясы бүтпөгөн Ихсан кооперативинин айланасындагы ызычуу боюнча сөз кылабыз. Бул кооператив ишин баштаганда калкка асмандагы айды алып берип, алардын жашоосу майкөл, сүттөр болмок. Бирок кооперативге акча салгандардын тилеги ташка тийген айнектей талкаланды. Ихсан боюнча чуунун аягы көрүнчүдөй эмес. Кооператив боюнча ишти тергеп жаткан Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына жабырлануучулардын нааразычылыгы күчөгөндөн күчөп жатат. Буга тергөөчү Аскат Осмоновдун аракети убакытты атайлап созуп, чууну басуу үчүн кайрылгандарды эшиктен ары узатуу ыкмасын колдонуп жатканын жабырлануучулар билдирди. Себеби ушул күнгө чейин жүздөп арыз жазгандардын көпчүлүгү жабырлануучу катары кабыл алынган документти колдоруна ала электигин айтышууда. Кооперативдин төрайымын гана камап коюп, калгандары оюна келгенде жасап жатканы белгилүү дешти жабырлануучулар. Кызыгы, негизги келишимдерге кол койгон Улан Өсөров, Данияр Өсөров, Эрмат Абылкасымовторго эч кандай юридикалык баа берилбеген айтылууда. Көшөгөнүн артында оюндар жүрүп жатканын коомчулук социалдык түйүндөргө байма-бай жазууда. Ошол себептен Ихсандан жабыр тарткандар кооперативдин иши сотко өткөрүлүп берилбесе, мыйзам чегинде бир топ кадамдарга барарын Нур Пресске билдиришти. Бул ишти көзөмөлдөгөн башкы прокуратурага дагы нааразы болуп жатышат. Алардан тергөө иши жүрүүдө дегенден башка жооп ала албай жатышкандарын билдиришти. Ошол эле учурда башка жетекчилери өз билемдик кылып жаткандары боюнча сөздөр дагы айтылууда. Мына ушундай пикирлерден улам башкы прокуратура тыкыр көзөмөлгө албаса, иш көзөмөлдөн чыкчудай болуп турат. Анан да камактагы Ихсандын төрайымы Акинай Бекмурзаеванын баш коргоо чарасы өзгөртүлөт экен деген дагы кептер желдей тарап жатат. Миллиондогон каражаттын изи табылбай калган кооперативге алданган пайшиктердин көпчүлүгү иттен жок же ит байлаган жиптен жок калды. Дегенибиз үйлүү болуу ниети менен болгон тапкан ташыганын, чогултканын, айрымдары турак жайын кеңейтүү тилеги менен тамын сатып, анын акчасын кооперативге беришкен. Азыр болсо жашай турган жери жок, көчөдө калышты. Алардын арасында майыптуулугу бар адамдар да бар. Чексиз тариф. Бул сөздү мобилдик операторлордон уксак, эми термин энергетика тармагында колдонулмай болду. Чексиз тарифин жөнөкөй абоненттер гана колдонот. Тагыраак айтканда, коммерциялык уюмдар, ишканалар аталган тарифти пайдалана албайт. Ал эми чексиз тарифине туташтырылган жөнөкөй абоненттер 3 фазалуу электр энергиясын колдоно алат. Дегенибиз кубаттуулукту колдонууда чектөө болбойт. 700 киловатт-сааттык норма бул категориядагы керектөөчүлөргө колдонулбайт. Бирок анын баасы да жогору. 1 киловатт-саат 5 сом 4 тыйындан эсептелинет. Мындан түшкөн каражат энергетикадагы каржылык каатчылыкты жабууга жумшалаарын энергетика министрлигине билдиришти. Бирок бул демилге сынга да кабылды. Эксперттердин айтымында электр энергиясынын жетишсиздигин жабуу үчүн башка өлкөдөн аргасыздан сатып алууда. Эгер кубаттуулукту каалагандай колдонууга жетиштүү болсо, эмне үчүн биз аны сатып алып жатабыз деген суроо кабыргасына коюлуп жатат. Муну менен катар чексиз тарифи коомчулукту бай, кедей деп бөлүп коерун айткандар дагы бар.
Мектеп окуучуларын коомдук транспортко билет менен камсыз кылуу пландалууда. Бул тууралуу Билим берүү министринин орун басары Уланбек Мамбетакунов билдирди. Анын айтымында демилгени айылдарда жана кичи шаарларда ишке ашыруу оңой. Анткени жергиликтүү аймактык башкаруу органдары өз бюджетине жол жүрүү билетине акча же транспорт бөлүп бере алат. Себеби балдар азыраак. Ал эми борбордо транспорттун эң арзан түрүн жеке компаниялар жүргүзөт. Ошол себептен алар менен сүйлөшүү кыйын. Мектеп окуучуларын бекер же жеңилдетилген жол менен камсыз кылуу министрдин орун басары белгилегендей, донорлордун колдоосу менен гана мүмкүн. Аталган долбоор ишке ашып калса, ата-энелерге да бир аз жеңилдик болмок. Сиздер Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан амандашканча.